Айтылек Орозбековдун Свердлов райондук сотунан чыгып келе жаткандагы биздин чыгармачыл топ тарабынан тарткан видео тасма коомчулукка кеңири таркаганга чейин Айтылекти колдоп сотко жарытылуу адам деле келген жок. Видео интернетке тараган соң Кыргызстанда кыргыз тили колдогула жана Куликовго бойкот деген блогерлерден баштап катардагы жарандарга чейин биринин артынан экинчиси кайрылуу жасап Куликовдун айласын кетирди окшойт. Арадан бир күн өтпөй компаниянын өкүлдөрү Айтылекти башкы кеңсеге чакырды. Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүн 15 январь 2026 жыл. Мен азыр кече күнү кечинде саат 12 түн жарымда сүйлөшүп калдым Айтылек Орозбеков менен. Кече күнү ушундай бир жакшы жаңылык бар. Ошо сизге да чоң рахмат. Ошо сиз тартылган сиздин эмгегиңиз, сиздин видеоңуз деп чалып ыраачылыгын билдирген экен. Бүгүн саат 10до эртерээк келип калыңыз деди. Азыр 10го 10 мүнөт калды. Мынакей мен Куликовдун баш кеңсесинде турам. Ошол жерде бүгүн Куликов пресс-конференция берет экен. Куликов журналисттерди эмес, көрсө Айтылектин өзүн чакырган экен. Кулагы узун журналисттер бул жолугушуудан да кур калган жокпуз. Аңгыча болбой Айтылек Куликовдун кеңсесине кирип кетти. Ал эми массалык маалыматтын өкүлдөрү 2,5 саат Куликовдун босогосунда күтүп отурдук. Бүгүнкү күндө баягы Айтылек Орозбеков менен Куликовдун ортосунда сот процесси жүрүп жатат да. Мына кийинки процесс 4 февраль эртең менен саат 9:00 коюлган. Азыр мына бир катар массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да келди. Бирок азыр эле бизге Куликовдун кызматкерлери чыгып, акыркы маалымат туура эмес маалымат кетип атат. Бул жерде Куликов менен ошол татууларды чыгарган компания менен Айтылек соттошкон жок дейт. Биздин кызматкерлер менен Айтылек Орозбековдун ортосундагы сот процесси жүрүп жатат дейт. Биз арыз жазган эмеспиз, биздин кызматкерлер арыз жазган деген маалыматтарды берди да. Ошол үчүн маалыматтарды туура жеткиребиз. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай биз Куликовдун ошол каалдамасына турабыз, киребешинде. Бир катар массалык маалымат өкүлдөрү да келди. Ошол ЛТР, Азаттык, силер медиа хаптан, чоңуз медиа хаптан келишти. Бирок биз журналисттерди чакырган эмеспиз дейт. Журналисттерди чакырган эмеспиз. Биз Айтылек менен эле келип сүйлөшөлү. Эмне үчүн чакырдыңар Айтылекти десем, эмне кандай максатта? Биз азыр коомчулукка маалымат берип коелу. Биз элдешкени чакырдык дейт. Эгерде кечеги тартылган видео бир дагы журналист келген эмес, ошол видео коомчулукка таркабаганда, мен келип инициатива менен келип тартпаганда, ошол видео коомчулукка жайылбаганда мынчалык резонанс жаралбайт болчу биринчиден. Экинчиден 4 февраль күнү түз эле балким камалып кете беле жаш жигит кыргыз тилин колдоп чыкканы үчүн. Кыргыз тилинде сүйлөө деген талап койгон бул кылмыш эмес, ал уур эмес, ал коррупционер эмес. Ал деген бирөөдү уруп сабаган жок. Дагы бир жолу кайталап айтам да. Азыр Куликовдун жанында турабыз. Бир нече мүнөт болот окшойт бул сүйлөшүүлөр. Азыр күтөбүз. Ошентип 2 сааттан ашык убакытта бизди да чакырды. Чуу дегенде эле Куликовдун расмий өкүлмүн деген адам шашып ушуп жооп берип, журналисттер ыңгайсыз суроону бербесин дедиби? Айтор журналисттер таккан микрофонду чечкенге шашылды. Мен атым Мирлан, мен Куликовский компаниясынын расмий өкүлү болуп эсептелем. Менин кесиптешим Азар Акытбек. Так, бүгүн өтө чоң иш болду бизде десек себеби дегенде биз бүгүн Айтылек мырзаны чакырдык, Айтылек мырза келди, чоң столдо бир столдо отуруп сүйлөшүп, элдештик, мелдештик десек болот. Себеби дегенде биздин компаниянын кызматкерлери өздөрүнүн арыздарын алышты. Мындан ары Куликов компаниясынын Айтылек мырзага эч кандай добуз жок. Биз кечириштик десек жаңылышпайбыз. Ошол мындан кийин элибизде только тынчтылык болсун, аманчылык болсун, өсүгөнлүк болсун. Даже мындай карап көрсөңүздөр биздин компанияда кыргыз тилин биз дайыма колдойбуз. Бизде баары жазуу эки тилде которулган, орус тилинде, кыргыз тилинде. Ошол чоң рахмат. Бир суроо. Негизи ошол Айтылек айткан мындай баары сын пикирлерди сиздер моюндайсыздарбы? Ошондо. Кандай сын пикир? Мисалы баары кыргыз тили боюнча кыргызча жооп бергиле, анан кыргызча жооп берип койсоңор болобу же? Обязательно бизде иш алып барылып, постоянно болот. Себеби бизде магазинде иштеген кыздар, кызматкерлерибиз кыргыз тилинде, орус тилинде кадрларды карашат. Анда биз дайыма бизде иштейбиз. Жок, сиздер Айтылек жанагы эки жолу эки филиалга барып кетти. Ошондон кийин биз байкадык да,
чындыгында Кыргызстанда өзгөчө мындай өрө көңүл буруп баштады. Демек Айтелектин барып кеткени, ошондой анча мынча баягы кемчиликтерди аныктаганы сиздерге кайра мындай жакшы болуп турбайбы? Кемчиликтер да болду, бирок биз буга чейин эле закондо жазылган кыргыз мамлекеттик тилди дайыма колдоп келгенбиз. Колдойбуз дайым. Иш алып барууга дайым болуп турабыз. Кечеги баягы социалдык тармактарда коомчулуктун сиздерге карата айткан пикирлери жөнүндө эмне айтасыздар? Коомчулук пикирлерге мен азыр эч нерсе айта албайм. Биз өзүбүздүн официальный жолубузду бердик. Жок, мисалы тиги айрымдар бойкот жарыялайлы, анан кыргыз тилин талап кылайлы деп атпайбы, ал негиздүүбү? Эми ал ар кимдин өзүнүн иши го дейм, бирок бизде өзүбүздүн компаниябызда кыргыз тилине карата өтө чоң иштер болуп жүрөт. Болуп атат, постоянно болуп атат. Жанагы мисалы айрым кызматкерлериңиздин ошол баягы арыз жазганы жөнүндө сиздин кабарыңыз мурдатан эле бар беле, кандай болчу негизи? Анан билбей калдыңызбы? Азыр коомчулукта мындай шектенүү болуп калат да, Куликовский ушу кызматкерлерине жабынып алып туруп, анан Айтелекти сотко берди дегендей болду да. Эмес, компания бул жерде эч кандай арыз жазган эмес. Биздин сотрудниктер, кызматкерлер өздөрү Сиз сүйлөшкөн? азыркы убакта кызматкерлер арызын алышып, Айтелек мырза менен биз жарашып, Кызматкерлериңиз эмнеге таарынып турат? Эмнеге сотко бериптир? Айта аласызбы? Сиз сүйлөшүп көрбөдүңүзбү? Аты жөнүңүздү байке айтып коюңузбу, толуктап бир. Аты жөнүңүздү, кызматыңызды айтып коюңузбу? Менин атым Нурлан, Фамилияңыз? Айдаралиев. Кызматыңыз? Куликов компаниясынын расмий өкүлү. Жұмыс болуп тартмын. Сиз да сөйлөйсүз. Сиз ким болушуңуз бул жерде? Маркетолог болсо, жетекчилик тарабынан эч ким жокпу? Компаниянын ким сүйлөп атат? Бүт эле жана катардагы эле кызматкерлер экен да, бирөөсү маркетолог, бирөөсү өкүл деп атат. Мына жетекчилик тарабынан акция алып турду деп жооп бере турган адам. Баса айтмакчы, биз босогодо жалдырап 2 саат күтүп отурганча алар ысык чай үстүндө шашпай чай ичип отуруптур. Атүгүл Айтелекке ак калпак кийгизгенге да, кечирим сураганга да жетишиптир. Кыргыз элинен кечирим сурадыбы деген суроо сизде да туулуп жатса керек. Жок, бири-бирибизди кечириштик деген сөз менен кыргыз элинин кызматындабыз деген гана сөздөр айтылды. Бул жерде Куликовдун сунушу менен, компания сунушу менен бул жака келдим. Ошо жака булардан сунуш түштү, ошо бири-бирибизди негизгиси кечириштик. Кечиришкенден булар кечирим сурады, мен бирок кечирим сураган жокмун. Негизгиси булар менин үстүмөн жазылган жана Куликовдун кызматкерлеринин арыздарын алышты бүгүн. Арыздарын алышты, анан бул жерде азыр ошо 2 сааттай сүйлөшүп отурдук. Азыр Куликов компаниясы да өзү видео тартып азыр өзүлөрүнүн баракчасына чыгарат. Буюрса ошо кандай сүйлөшүлдү, бирибиздин кечиришкендиги жөнүндө. Анан азыр бул жерден бирибизге эч кандай бул жок деп бирибиз менен сүйлөштүк. Эки кызматкерди көрдүңүзбү? Алар да келдиби? Жыйынга катышты. Эки кызматкерди көрдүм, сүйлөштүм. Алар өзүлөрү алар эмне сурашты, алар кыз киши болгондуктан мен көбүрөөк кечирим сурадым. Адам катары. Куликов компанияда эмес, мен кыздардын өзүнөн айыл катары кечирим сурадым, бирок Куликовдун эмес. Алар Куликов компаниядагы өзүлөрү менден кечирим сурашты. Азыр тирешип тура бергенде чыга албасын деп бирибизди кечириштик. Эми бул жерде азыр элдер айтышы мүмкүн, эмне кечирим сурады. Мен кечирим сураган. Куликов кечирдик дегени менен коомчулуктан да кечирим сурашы керек. Жада калса Куликовго бойкот деп азыркыга чейин соц тармактардан чыгып жаткан жарандардын ой пикирлери токтой элек. Айтелек менен Куликов компаниясы кол алышып, бири-бирин кечиришип, арызын артка алыптыр. Сонун бул жакшы нерсе, жакшы көрүнүш. Бирок бир нерсени баса белгилеп коюшубуз керек. Ошол арыз жазгандан кийинки 9 айдын ичиндеги кыйналган убактысын кимдер кармаган, кимдер чечим кылган, анан Куликов компаниясы дагы жалпы элден тил үчүн дагы, ошол кызматкери үчүн дагы кечирим суроону талап кылышыбыз керек. Анткени бул жөн эле бир калпак кийгизип кечирим сурап коюу бул көпчүлүктүн наразычылыгын дагы деле туудуруп атат. Куликовский арызын алды, элдешти деп атпайбы? По факту алар кечирим сураган жок да. Наоборот, мейли эми биз арыз алдык, биз кечирдик деген позицияны карманып атпайбы? Анан булар тилдин кадырын түшүнгөн жок. Алар чисто бизнесин сактап калыш үчүн эле ушундай кадамга барды да. Ошон үчүн мындай жеңил желпи кадамдарга алданбайлы.
бойкот уланып бериш керек азырынчачы. Мына көрдүңбү мен кандай кыйынмын? Мына көрдүңбү менин ресурсум канчалык көп, кандай таасирдүүмүн? Керек болсо сени соттотуп, 9 айлап, үйүңө камап, чыгарбай коялам дегендиктин бир сигналы да бул. Андан башка эч нерседен кабар бербейт бул. Эми ошол 9 ай соттолгон баланы эл козголгондо гана чакырып, калпакты кийгизип, чайдан берип, кайрадан мен силерди кечирдим деп жоомартсынып видео таратып атат. Бул не деген маскара? Татыктуу тейлөөсүн сурана коем деп бир жигит анчы жерден кесилип кете жаздады. Кырдаал курч учурда тилим поз чыгып бир ооз сөз айтып коебу десек эч нерсе айткан жоксуз. Эми биз ойлоп калдык, балким антенн чыкпай калышаткандыр, балким интернетти төлөгөндү унутуп калгандыр деп. Эми азыр абал тынчып калды. Инстаграмга кирип калсаңыз, ошол окуя жөнүндө бир өзүңүздүн ой пикириңизди жаза кетсеңиз жакшы болмок. Кечирим сураш керек деген видео роликтер учурда деле мына арадан бир 4-5 күн эсептелүү күндөр өткөнү менен бирок тилекке каршы азыркы учурга чейин токтой элек да. Азыр мен дагы байланышта WhatsApp аркылуу жарандык активисттер, айрым журналисттер менен байланышып жатам. Бизде Жыргал Чоенов, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Журналист катары өзүңүздүн баягы позицияңызда бир кыска нуска айта кетсеңиз, негизинен азыркы учурда соц тармактарда ошол Куликов негизинен элдин алдынан кечирим сураш керек деген ой пикирге сиздин көз карашыңыз? Менин көз карашым бул боюнча толук сиз туура айтып атасыз. Деги эле эл журт деле туура айтып атат. Негизи туура бул Куликов кыргыз элинен, кыргызстандыктын бүт жалпы элинен кечирим сураш керек болчу да. Жалпы Кыргызстанда жашаган ар бир атуулдан, ар бир ошо жалпы эл жумала журттан кечирим сураш керек деп ойлойсуз. Ооба, ошодон кечирим сураш керек болчу. Эми бул жерде эми бир 3-4 адам менен эле кечирилип кала турган нерсе эмес да бул жерде. Себеби бул жерде мындай бир мамлекеттик тил боюнча маселе болуп атат бул жерде. Мамлекеттик тил боюнча болуп аткандан кийин бул боюнча биздин президентибиз Садыр Жапар Нуркожоевич өзү ушул нерсеге кызыктар болуп аткандан кийин менимче буну коомчулукка чыгып өзү Куликов өзү кечирим сураш керек болчу. Ал жерде эми бир 5-6 адам менен эле мындай бир ортого чыккан адамдар менен эле чечилбеш керек болчу да. Менин оюм ошондой. Бул нерсенин резонанс болгондо сиздин баракчаңыздан, ошол YouTube каналыңыздан көрүп баштадым. Анан бул жерде мен Куликовскийдин өзү ушул өкүлдөрү кыргызстандыктардан кечирим сурайбы десем, жок, өз ара эле кечириштик деген нерсени байкап көрүп калдым да. Анан ошондой эле прямой эфирлериңизди көрүп аттым. Ал жерде прямой эфириңизде сиз Куликовскийдин өкүлчүлүгү, менеджери дагы ким ушулардан интервью алып атканыңызды көрүп калдым. Жетекчиликтен бирөө жарым чыкпайбы деген нерсени көрүп калдым да. Бирок жетекчиликтен мындай официалдуу кайрылуу болгон жок да. Туура баса бергилериңиз. Анткени ошол жерде мен кайра талап кылдым. Эч ким талап кылган жок, бирок бирөөсүнөн сурасам ал маркетологмун деп айтты. Ал эми экинчиси калпак кийген мырза ал ошо расмий өкүлүмүн деп эле айтты да. Сиз кандай орун басарысыз, жетекчинин орун басарыбы же бир бөлүмдүн жетекчиби десем жөн эле расмий өкүлү деп эле унчукпай калды. Эми ушундай суроолор бүгүнкү күндө актуалдуу тема болуп атат. Анткени Куликовдун айланасындагы нараачылыктар бүгүнкү күнгө чейин токтой элек. Даярашка сынчы көп деп коет элибизде. Эмне үчүн айтылек сотто колдоо күтүп жатканда, жардамга муктаж болуп турганда, акалпакчан азаматтар сотко келип колдоо көрсөткөн жок дешиңиз мүмкүн. Туура, башыңа бале түшкөндө кесиптештериң да, досторуң да качып жок болот. Ызы-чууга аралашып башын ооруткусу дагы келбейт. Айтылектин айланасында акалпакчан жигиттердин сүрөттөрүн көрдүңүз да. Биз ошолорду соттон каранын дагы көрө алган жокпуз. Керек болгондо ит менен да издеп таба албайсың андайларды. Элдин күчү менен, коомчулуктун күчү менен мына ушундай ынтымактуу чечилип атат да туурабы? Ошол бул жерде баардыгы ошол сотто ошол Нургазы байке, Жаныбек байке ушул жерде негизи баары кокустуктан болгон. Ушу соттон чыгып эле тартып, анан ушунча резонанс болду, Кудай буйрса. Бул жактан арыздар алынды, кечирим сураштык. Бунун баары ушу Нургазы байкенин эмгеги. Мен ага да рахмат айтам сизге да. Чоң рахмат. Айтылып ишиңе ийгилик. Мындан кийин дагы кыргыз тилин өркүндөтүп, өстүрүп жүрүңүзгачы. Ишиңе чоң ийгиликтерди каалайбыз. Айтылек дагы бир маселеде могул Эртай менен Шердорлорду ким чакырды эле?
Мен билбейм чынында буларды ким чакырган. Булар мен барганда ошо Куликовскийде болчу. Мен бирок кечинде уккам алар барат депчи. Бирок сен өзүң чакырган жоксуң да алар, туурабы? Жок, мен эч кимди чакырган эмес Нургазы аке. Мен жалгыз сизге чалдым. Баардык барам деген журналисттер, блогерлер бүт ошо жака барат деген анан кой Нургазы аке менет бул жерде деп сизге мен өзүм чалдым. Мен жалгыз сизди чакырдым. Кайсыл жактан келди? Аларды эми чакырдыңбы десем, жок. Мен Нургазы аке чындыгын айтканда бир эле сизге гана телефон чалып айткам, сизди гана чакырган болчумун. Бирок жанагы кээ бир активисттер өзүлөрү келип алыптыр деп эле келгенде да өзүлөрү баягы инициатива көтөрүп кирип кетишти да, босогодон элечи. Ушул сөздү тастыктап берди Айтылек мырза. Демек башка адамдардын эч кимисин чакырган жокмун деп өзү дагы тастыктап жатат да бул жерде. Биз Нургазы байке именно ошол нерсеге тынчсызданып жатканбыз да бул жактачы. Биз башында бул жана айтып өткөндөй баардык резонансты сиздин видеоңуз, сиздин жана иликтөөңүз аркылуу биз маалымат алдык. Андан кийин прямой эфирлериңизди көрүп жатканда ал жерде сиз дайыма сыртта туруп турдуңуз да. Сыртта күтүп, кечке чейин күтүп, ошол маалымат берип аттыңыз. А бирок тигил жактан өздөрүнүн булактарынан мындай ошол баягы Айтылек Орозбековдун жанында жок адамдарды биз өздөрүнүн берген булактарынан көрүп отурабыз да. Ал жерде чайлашып, калпак кийип отургандыктан бул жерде бизде күмөн жаралып кетти да бул жердечи. Эмнеге бул жакта чындыгы кыргыз тилини колдогон кишилер, кыргыз тилиге жан күйдүргөн кишилер эмес, башка адамдар ал жакта чайлашып отурат. Бул жакта кандай тема болду бизге белгисиз болуп атат да ушул нерсечи. Ана мен кечээ күнү Айтылекке суроо бердим. Эртай мырза менен Шердор Абдыгапаров булар эми активдүү инсандар да, активисттер, активдүү адвокат дегендерчи. Ызычы болгон жерге сөзсүз барышат да. Ошол мырзалар маалыматты сиздерден укту, сиздер чакырдыңыздарбы же алар өздөрү келди? Өздөрү эле келишти. Өздөрү эле келишти. Биздин алар менен эмебиз деле жок да. Анын переговорго да сиздер менен ошолор кирип кетти дейм да. Айтылек Орозбековдун чуу жараткан маселеси коомчулукка таркабай көмүскөдө калып кетсе, анын тагдыры эмне болмок? Жада калса анын 9 ай үй камагында отурган күндөрүн, моралдык жана материалдык чыгымдарын ким төлөп бермек? Куликов кечирим сураганы менен ага коюлган айыпты кайда катышат? Соттордун жоопкерчилиги каралабы? Юристтердин оюн угуп көрөлү. Азыркы учурда мен сиздерге түшүндүрүп кетсем, бул жерде жанагы арыздардан баш тартканы менен 330-берени бул мындай айтканда частно-публичное обвинение деп коет. То есть рапорттун негизинде козголот, анан заявлениялар тиркелет бирге. Бирок азыркы учурда жабырлануучулар жок болгондуктан кылмыш иши кыскарылбайт. Свердлов райондун сотунда до сих пор ошол судебный сот болот. Ошол жерден жанагы публичное обвинение, то есть гос обвинение прокуратура тарабынан айыптуу колдоп, биз ошол чыккан берген эксперттин корутундары менен күрөшөбүз. Неге дегенде мен видеолорду көргөмүн, сиздер баардык коомчулуктун баары көргөн. Ал жактан Орозбеков Айтылек бир дагы улуттукту же бир кандай динди бөлгөн учурлар болгон эмес. Болгону Орозбеков Айтылектин талаптары, то есть мыйзамдын, конституциянын жана закон о госязыках жазылган жерге бар. Жарнама жана кафелердин жарнамасы расмий тилде жазылса, то есть мындай айтайын, элге түшүнтүңүз. Орус тилде жазылса, кыргыз тили жазылыш керек, кыргыз тили жазылса, орус тилде жазылыш керек деп талап кылган. То есть бир тил турбаш керек, элге түшүнүктүү болуш керек деп болгонду талап кылган. Ошондуктан мен ойлойм, эксперттин корутундусу толугу менен карап чыгылган эмес, аны доработка бериш керек. Биз соттон Свердлов районунун судьясынан өтүнүч берем, мен обязательно комиссионный экспертизага бергиле. Именно ал жактан эксперт көп жерде комментарийга да баа берет. Комментарийга карабагыла, Орозбеков Айтылектин кыймыл аракетин карагыла. Бул жерде эч ким өлгөн эмес, болгон ошол тил жөнүндө маселе болуп атат деп комиссионный экспертке мен суроолорду коем. Анан ошолордун комиссиянын заключениясы туура чыгып калса, Орозбеков Айтылек такталат. Анан эми ошол болгону бул жерде маселе тилдер жөнүндө, расмий тил жана мамлекеттик тилибиз жөнүндө. Эми бул жерден мен уктум, демек деген булар айыптоодон толук бойдон баш тартты. Ушу чындыкпы, ушу маселени тактап алсак биринчи. Эгерде айыптоодон анда Куликов кандидаттык үй Куликов баш тарта турган болсо, демек айыптоонун негизи жок экенин билдирет. Жана ошондой эле айыптоо өзү сынат, айыптоо жок.
демек ал ак тилектин аракетиндеги кылмыштын курамы жок дегенди билдирет да. А бирок сен айткандай эле ак тилек 9 ай бою же болбосо узак убакыт бою ал үй камагында болду. Демек бул эркиндиги жана жарандык активдүүлүгү чектелип жүрдү. Жана ошондой эле психологиялык жана моралдык басым коомчулуктун алдында анын беделине доо кетирилип атат жана сөзсүз түрдө материалдык чыгымга туш болду. Демек, эгерде ак тилек бүгүнкү күндө ошол эле кондитердик үй Куликовдон өзүнүн моралдык компенсация өндүрүүнү сураса, бул жеке пайда көрүү же өч алуу максатында эмес, мен ойлойм, бул мыйзамдуулукту калыбына келтирүү болуп эсептелет. Ошондуктан бул абдан туура жол болмок. Эми баягы бул Айтилек Орозбековду кармап кеткенде ички иштер органдары тарабынан, кызматкерлер тарабынан баягы кылмышкерди террористти кармап кетишти деген сөздөр айтылып атат да коомчулуктанчы. Бул эмне урук кылып, бул коррупционер эмес, бул бирөө сабап урган жок, бул жөн гана кыргыз тили үчүн күйгөн адам катары деп атат да. Эми Куликов булардан Айтилектен жана коомчулуктан кечирим сураганы менен бул жердеги жанагы коюлган айыпты кантип катса болот, кандай кылса болот? Куржунга салып катканга болобу негизи эле? Эми куржунга салып ката албайт, анткени айыптуу актысы түзүлгөн. Демек сотко келгенден кийин айыптуу актысы бар. Ал айыпталып атат. Демек тергөө органдары анда ак тилектин бул жана кастыкты козутканы далилденди дегенди айтып атат да. Андан ары, эгерде андан ары сот болгондон кийин айыптоодон баш тарта турган болсо, анда кылмыш иши кыскартылат. Кылмыш иши кыскартылгандан кийин бирок мындай да алар айыптоодон баш тартып койсо эле эмес да, мындай бирөөнүн айткан сөзү менен эле айыпталып калыш эмес да, тергөөнүн негизги милдети эмне? Демек ошо кылмышты далилдөө милдети тергөөдө турат да. Анда алар эмне кылды? Анда жөн эле ошо Куликов үйүнүн, Куликовдун эле мындай басымына макул болуп туруп, анда бечара баланы кыргыз тилин коргойм дегендиги үчүн ушундай айыптааны койдубу? Муну менен эмнени кылгысы келген? Бул боюнча дагы анда ошол эки ички иштер башкармалыгындагы жана тергөө системасы дагы анда буга да жооп беришпеш керек. Анда бул учурда эмне болуп калат? Анда ак тилек мыйзамсыз камалган болуп эсептелип калат да. Эми бул боюнча юридический бааны бериш үчүн биз анын ичиндеги бүт материалдар менен биринчи таанып чыгыш керек болот. Кандай эмне деп сүйлөгөн ал жерде Айтилекчи, эмне деп сүйлөгөн, кайсыга көбүрөөк басым жасалган. Эми туура бул жерде эгерде сот кызматкерлери жана ошо кармап кеткен ички иштер кызматкерлери эмне негизинде кармашты, бул бир. Анан эгерде азыр булар мындай бири-бирин кечиришкени менен эле маселе чечилбейт. Бул жерде жана сот процесс жүрөт. Ошол жерде эгерде сот процессинде чындап буну 9 ай үй камагына камап, ушундай бир өкүм чыгаргандан кийин буну сөзсүз сот судьялар буну мындай бир жоопкерчилигин караш керек судьялардын. Эгерде бул туура эмес болуп калган болсо, судьялардын жоопкерчилигин сөзсүз караш керек. Эмне буларга мисалы адам тагдыры оюн эмес да. 9 ай ал бала эч жака чыкпай дейт. Өзү айтып атат, 6га чейин, 10га чейин жүрөм, анан үйгө келем деп атат. Бул деген адамдын тагдыры да. Эгерде бул жерде билбейм, мен мындай бир күмөнүм бар, балким Куликовскийден кандайдыр бир мындай бир басымдуулугу сот жакка да болгонбу, балким билбейбиз да. Мен оюмча бул нерсе. Бирок ар бир кадамга баягы юридикалык баа берилиш керек, жоопкерчилик каралыш керек деген ойдосуз. Сөзсүз каралыш керек. Себеп Садыр Жапар Нуркожоевич өзү да катуу айтып атат. Камчы Кыдыршаевич да аябай катуу айтып атат. Сот системасында судьялар абайлагыла өкүм чыгарганда туура чыгаргыла, мыйзамдуу иштегиле деп атат. Мыйзамдуу иштегиле дегенден булардын азыр айлыгы ушул 300 миң, 400 миңге чейин көтөрүлдү азыркы учурда. Эми ошол айлыкты алгандан кийин башка жактын кызыкчылыгын карабастан адилеттүү караш керек болчу. Эми бул жагын эми анын адвокаты эмне дейт, кандай дейт, андагы эми буюрса биз сизден ушул, мен да ушуну айткым келип аткан, ушул боюнча сиздин иликтөөңүздү биз дагы деле күтөбүз. Нургазы Жаныбеков буну эл күтүп атат.
Мунун аягы кандай болот, эмне болот, ушу сот процесс жагындагы тартып чагылдырып берсеңиз жакшы болот эле. Бирок менин баам, эгерде бул жерде эгерде судьялар чындап адашкан болсо, судья кимдер бул ишке аралашкан болсо алардын баардыгынын жоопкерчилигин караш керек. Айтилектен кечирим сураган Куликовдун кызматкерлери кыргыз элинен кечирим сурайбы? Куликовдун башкы кеңсесине барганда элден кечирим сурагыла деген талап коюлдубу деген суроону Айтилек менен байланышканда узаттым. Элден Чын айтканда баягы күнү барганда ошо жарашалуу деп атып, анан кийин жараш болуп туруп, анан кийин кыргыз элинен кечирим сура деген биздин оюбузга келбей калыптыр. Ооба, элдер ошону талап кылып атат да азыр. Айтилектен эмес, кыргыз тилинин алдынан кечирим сураш керек эле деген талаптар болуп атат да. Мен азыр ошону Куликовго бир мүмкүнчүлүк болуп калса айтайын деп атам. Бир сурап койгулачы, элден дагы эмнеге кетмегенди. Ошого мен эртең барсам деп аткам да, Куликовгочу барып туруп, эмне үчүн силер элдин алдынан кечирим сураган жоксуңар? Жана мисалы үчүн Японияда балмузактын баасы 20 тыйындан бир 30 тыйынга көтөрүлгөн үчүн целый бир чоң компания элден кечирим сурап чыккан да. Булар эмне үчүн элден кечирим сурап чыккан жок деп элдер аябай эле могу Инстаграмда кайра эле жанланып атат да. Көрүп атам байке, жакшы болот да, сурап койсочу негизи. Окуя болгондон кийин бир жума өтпөй Куликовдун башкы кеңсесине дагы бир жолу барып баш бактым. Окуя ушуну менен унутулуп кала береби же элден кечирим сурап кайрылабы деген суроо менен. Бирок жетекчилик келсе байланышабыз деген жоопторду айтышты. Биз байланыш номер калтырдык. 2-3 күндө келип калса байланышабыз деген менен бир жума өтсө дагы жооп болгон жок. Алдыда Айтилектин сот процесси 4 февраль күнү күтөбүз. Кимдер келет, кимдер колдойт, аны убакыт өзү көрсөтөт. Кандай жетекчиликти күтөбүз банда? Жетекчиликти күчкөн. Бүгүн понедельник болуп турат. Бүгүн дүйшөмбү. Ооба. 2-3 күндөр келип калат да. 2-3 күндөрү келип калат. Эгерде командировкадан кандай чыгып катына келет, бизге эмес белгис болот. орун басарлар дагы жокпу, Орун басары да жок. Орун басары Алматыда жок. Ана мен иликтөөнү 2-3 күн коюп турайын анда. Эгерде болуп калса, мүмкүнчүлүк болуп калса, дагы бүгүнкү күндө Инстаграмда мага да улам кайрылгандар болуп атат. Ошол маселени сиз көтөрүп чыктыңыз эле. Эмне үчүн Куликов элден кечирим сурабы? Кыргыз тилинен кечирим сураш керек, элден кечирим сураш керек. Анткени тил үчүн күйгөндөрдүн саны аз эле болуп атпайбы азыр? Башкы директор өзү келип ошо жатыр. Башкы директор келип отурат, Анда мен иликтөөнү аягына чейин чыгарбай, эки тараптуу кылып туруп, эгерде кечирим сураса, эгерде менин компаниям болсочу, мен ушунча чоң билейген бир компания болсун, жетекчиси болсомчу, мен элдин жөнүнө кечирим сурап коймокмун да. Ошондо кызматкерлер да кечирим суратмакмын да. Анткени тил баарыбыз эле турабы, тил үчүн көбүз да. Патриотпуз. Патриот болгон инсандар кечирим сурап коюш керек. Хорошо, ошондой кылайлы. Мен номерим жазып алсаңыздар болот. Интернетте да бар, биз Нургазы Жанбеков деген.